Буга чейин инсульт менен улгайган курактагы жарандар жабыркаса, акыркы 10 жылда дал ушул илдет жашарып барат. Ал тургай дал ушул жылдар аралыгында дал ушул илдет менен жабыркагандардын саны 30%га чейин көтөрүлгөн. Демек, бул илдет жашарып жана улам өөрчүп баратат дегендик эмеспи. Бүгүн дал ушул дабагер көрсөтүүсүндө инсульт эмнеден улам келип чыгат жана аны айыктыруунун жолдору туурасында кеп калалы деп турабыз. Саламатсыздарбы, кызматыңызда болсо, мен Айгерим Токтоналиева. Студиябызга келген конокту дароо эле тааныштырып өтсөм, Бекбоев Темирбек Бекбоевич, белгилүү невролог, психотерапевт, ошондой эле Борбор калаада жайгашкан Бекбоев клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүн дагы бир актуалдуу теманын үстүндө дагы сөз кылалы деп турабыз. Деги эле дал ушул инсульт илдети туурасында айтып берсеңиз, эмне болгон илдет, эмнеден улам келип чыгат дегендей. Эми инсульт дегенибиз бул миянын кан айлануусунун кескин начарлашты. Эми кескин бузулушу деп айтсак болот. Острое нарушение мозгового кровообращения дейт биздечи. Эми баягы кан айлануу кандай бузулат? Бул жерде баягы инсульттун эки түрү бар. Геморрагический инсульт дейт. Кан тамыры жарылып кетиши мүмкүн. Ишемический инсульт дейт. Тромб барып туруп калып, кан жетпей калат. Ошо участок некроз болот. Эми биз баягы көп көрүп жүрөбүз. Башында баягы нервный клиникада иштеп жүргөндө катышып калдык. Кийин заведующий болуп 1 жыл иштедим. Ошо улуттук госпиталдын неврология отделениясында. Эми бул бизге тааныш. Эми азыркы учурда бизге кандай келет? Биз эми амбулаторияда отурган врачпыз да, баягы острый учурун кабыл албайбыз. Бизге ошо инсульт менен ооруп, анан кийин кайра калыбына келтирүү шартында келет да. Эми келгендер, инсульт менен келгендерди алыстан эле көрөсүң. Бир жак колубуту иштебей, колубутун сүйрөп, колунун момунда кысып алып, көкүрөгүнө бети да кыйшайып, анан реабилитация кылабыз. Эми баягы опыт болуп калгандан 46 жыл болду, ушу менен эле келатабыз. Эми инсульт деген эмне? Инсульт деген сокку деген сөз. Латын тилинен миянын ичине болгон сокку. Анан баягы кан тамыр жарылып кетсе билесиздер да, кандай болот адам. Кыйналып калат. Негиле өзү коркунучтуу. Эмнеден улам келип чыгат эми? Эми ошо коркунучун ушундан билиңиз, адам инвалид болуп калат. Өмүр жөнүндө сөз болуп атат. Өмүр, өлүм жөнүндө сөз болуп атат. Бу жерде адам тирүү калыш жөнүндө сөз болуп атат. Эми ошо келиш жөнүндө, келип чыгыш жөнүндө айтып берейин. Эми бизде инсульт айтпадымбы, геморрагический деп мындай, ишемический инсульт деп бөлүнөт деп, эки бөлүнөт деп. Ошо экөөнүн дарылоо принциби дары кандай, механизми дары кандай, чыгуу механизми. Эми жалпы жонунан айтып кетейин, инсульттен эмнеден келип чыгат? Биринчи очередь, конечно, кан басымы. Гипертония оорусу. Эми биз гипертония оорусу дегенде мурдакыдай эмес азыр. Дарылар көп, жакшы дарылап калдык. Ошон үчүн адамдын өмүрү узарып атат да. Анан эми кээ бирөө билбей, көрбөй, байкабай калышат. Анткени бул симптому жок. Кээ бир кездечи баш деле оорутпайт. Сонун эле жүрөт. Бийик тоодо жашаган адамдар билбейт деле. Кээде бир жылда өлчөтүп коюп, ой, давление бийик экен, эчтеке болбойт экен, анан кичине башым кичине айлангансыз деле жакшы болуп калды деп жүрө беришет. Ошондон өткөрүп жиберет да. Эми гипертония оорусу эмне кылат? Сол жак жүрөктүн карынчасын кеңейтет, кан тамырлар күч келтирет, акырында кан тамыр жарылып кетиши мүмкүн. Эми тромб туруп калса да ал бир жөн. Эми ошондой биринчи себеби кан басымы. Кан басым жогору. Жогорулашы, гипертония оорусу. Экинчи себеби атеросклероз. Атеросклероз жөнүндө мурда да айтып кеткем. Бул эми кан тамырдын ичинде кан бүртүкчөлөр пайда болот. Биз бляшки дейбиз, атеросклерозский бляшки дейбиз. Анан көп отуруп, баягы тромб туруп калышы мүмкүн ошол жердечи, кан уюп калышы мүмкүн. Кан уюса кан жылып да кетиши мүмкүн. Тромб деле өзү канды өткөрбөй коет, эмболия деле барып бир жерге туруп калат да күчөп кетет. Ошондой бул ишемический инсульт. Ошентип отуруп бизге баягы башында острый периоддо кыйналып реанимацияга жатат негизи. Эми инсульт деген кандай? Инсульт дегенде биринчи кезекте азыр шаарда деле 5 отделение бар. Обязательно жаткырыш керек. Жаткырып, острый периоддо жаткырып дарылаш керек. Анан көбү билбейт, эми айылда учурда мисалы айылда болсо эмне болот? Айылда участковый врач, семейный врачтар муну жакшы билишет. Ордунан тургузбайт. Жаткызып дарылай берет. Ал өздөрү билип калган, көнүп калган. Анан медсестра деле, фельдшер деле дарылайт, алат да.
Главное, onu ордунан козгош керек, башындачы. Анан, конечно, дары-дармек бериш керек деши, бирок невролог чыгарат, скорый чыгарат деген ушундай. Анан эми инсульт жөнүндө кеп кылганда бөлөк дали причиналар көп. Жүрөктүн оорусу, аритмия деп коет. Бул ревматизмден пайда болот. Ревматизм бизге өнөкөт жүрөктүн ревматизм оорусу бар. Ошондон пайда болот. Семиздик деле толуктук. Сахар диабет, кант диабети. Муну осложнение кылат. Анан көп отурган кишилер нерв фактору. Жаштарда отпайсызбы? Нерв фактору менен жаштарда жанакындай субарахноидальный кровоизлияние деп коебуз. Жаш кезде деле 20-30-то башына кан куюлуп кетет, опасный. Кыйкырып өкүрүп келишет, башка ооруп. Андан бөлөк да көп эле мисалы ошондой факторлордун ичинде эң негизгиси бул давление. Давление бийиктеш. Гипертония оорусу. Экинчи атеросклероз, үчүнчү сахарный диабет. Андан жүрөк оорусу, анан калгандары кете берет. Да, ушулар себепчилери. Ушулар себепчилер. Булар негизи азастан жүрүп олтуруп анан бир күнү кармайбы же дароо эле мисалы үчүн өтө көп нервтенип койсо дароо эле кармап калышы мүмкүнбү? Эми эң кызык жери бул өкө тең эле көбүнчөсүн ишемиялык инсульт өзүнүн белгисин берет. Ишемиялык инсультта гипертензия криз деп коебуз. Давление бийик көтөрүлсө, мисалы 100-200төн ашса, 120 болсо, баш айланып, кыйналып калып келишет. Аларды ошолор айтат сразу, бир жак колутун чымырады, бир жак колутун мас жерден иштебеген сыяктуу болуп калды, башым айланды, кускум келди. Бул криз. Муну ылдый түшүрөбүз да кетиребиз. А бирок ошондон баштап эле ачык керек, сеники опасный экен. Сен деген дарылан. Давление бийик көтөрбөй деп ачык керек да. Анан экинчиси болсо, могу транзиторный ишемическая атака дейт. Транзиторный деген билесиздер, тез кармачуу ишемиялык чабуул. Мында деле ошондой эле, бирок 24 саат колду чымырап калышы мүмкүн. Көрдүңүзбү? Өзү прединсультный дейт, бул опасный, бул дагы. Анан белгиси башынан башталып, приходящее нарушение мозгового кровообращения дейт. Бул болсо келип кетчү алгачкы инсульт. 24 сааттан кийин деле булар иштем алыш, колун чымырады, бутун чымырады деп, бир жагым жакшы иштеп атат деп жүрүшү мүмкүн. Бирок кетип калат ал деле. Анан ишемиялык инсульт. Ушу бизде статистика бар да, ишемиялык инсульт көп болот экен. Мисалы, салыштырганда 70%, 80% ишемиялык инсульт болсо, жанакындай геморрагиялык инсульт бир 20-30% пайыз болот экен да. Анан калгандары азыраак. Эми мындай адам кандай болуп башталат? Бир жүрөт, собственно эле жүрөт, бирок булар көбүнчөсүн эле бир кыйналып калат, кыйналгандан кийин. Мисалы, баняга түшөбү, парга түшөбү, давлениясын деле көп көңүлгө албай, анан эртеси күнү турса эле колу буту кыймылдап калат бир жагы. Бир жагы бирөөнү кыймылдап, окустан турайын десе эле, колу шалк деп чет. Ой деп жатып калат, тили чылдырып калат, бет бир жакка кыйшайып калат, анан кийин баягы айласы кетип, туугандар кыйкырып, кызы түшүп, анан кийин больницага жаткызат. А берки геморрагиялык андан күчтүү. Ал күндүз кармайт. Анын белгилери кандай? Анын белгилери деле ошондой, бирок ал эс акылын жоготот, внезапный. Тарс жыгылат дагы, бул бир жак колу шалактап, оозу бир жагы жанакындай чулчуюп, бети бир жагы иштебей, көзүнүн реакциясын карасаңыз жакшы эметпей, реакция болбой, зрачок деп коет да бизде, карек. Каректин реакциясы начарлап, же опушун жок болуп, дем алышы бизде кома деп коет. Ошо комага түшүп калат. Анан сөзсүз реанимацияга жаткызыш керек, скорый чакырыш керек. Эми скорыйдун да кызык жери бар. Инсультный бригада деп коет. Муну салып кетиш да жөн эмес да. Салып кеткенде атайын насылка менен кандай положение салат, осторожно салыш керек, ордунан жылгызбаш керек, башына жанакындай муз басыш керек дегенде бир топ чаралар бар, көрсөтө турганчы. Первый помощь. Аны көрсөтүш керек. Анан скорый келгенче, кээде скорый да кеч келип атпайбы. Келгенче күтүш керек дагы салып жиберет. Анан больницада жатат. Түшүнүктүү. Ал эми сиздер кандай ыкмалар менен айыктырасыздар мына башкачалардан өзгөчөлөнүп? Эми бизге кандай? Бизге келгенде мисалы 15 күн, 10 күн больницада жатты. Анан келгенде айтабыз, бир онда 15 күн, 10 күн эз ал дейбиз, анан кийин эз алып келет. Эз алып келгенден кийин биз аларды айтабыз. Башында дарылаганда геморрагияны болсо
Kan kuyulup atsa kan toktotуш керек. Ошондой дарылар бар атайын. Ишемей болсо тромб туруп калса тромбду эритиш керек. Ошентип дарылайт дейт врачтарчы. Бизге келгенде бизге кичине жеңилдеп келет да. Анан бир жак колубузду кыймылдабай келсе айтабыз. Эгерде такыр эле кыймылдабай калса айтабыз да күтүп тур депчи. Кичине кыймылдап баштайт. Буту биринчи башталат. Бутунда кыймылдап башталат. 1 айдан 3 айга чейин кыймыл башталыш керек. 1 айга чейин кыймыл акырындан башталат. 15 күндөн кийин кыймыл кичинеден кээ бирөөнү эми арындай эмеде бар стадиялар бар да. Кээ бирөөнүкү жеңил болуп бат эле кыймылдап калат. Кээ бирөөнүкү оор болуп поражение участок ошого зависит этет да. Анан кийин такыр кыймылдай албай калат. Аларды айтабыз, кичине эз алып тур депчи. Анан келгенден кийин биз комплекстүү дарылайбыз. Биринчи кезекте, конечно, мээнин ичинде шишик пайда болот. Аны кетириш керек. Алар ошо осур периоддо деле жазылат. Биз деле ошондой кылабыз. Кан тамырларды жакшыртыш керек. Аны жакшыртабыз. Ноотропик деген бар. Ноотропик. Ноотропик дегенибиз мээнин зат алмашын жакшыртат. Ошол участокты азайтыш керек. Кан жанагындай жетпей калган участокчу. Анан кийин комплекстүү ичине кылабыз. Ошондой бизде главный реабилитацияда иглотерапия, жанагындай алтын ире саябыз, анан массаж кылабыз. Ошентип атайын мунун немелер бар да. Мындайча айтканда ыкмалары. Ыкмалары бизде поза верника мана дейт. Келгенде бир жак болу жанагынтип тартылып, ичин көздөй ийини түшүп, ошон үчүн ийини түшүрбөш керек да, фиксатор беребиз. Анан кийин колун бутун баскан чалы сыяктуу, узарып дагы кеткен сыйт буту. Мындай интип азат. Анан ошону бизде спастический парез дейт. Парездичи спастика деп койгон булчуңдар тартылат. Ошон үчүн булчуңду бошотчу дарыларды беребиз да. Шылып иглотерапиянын эмеси жакшы, бул жана спастиканы жакшы кетирет. Кыймылды жакшы кылат. Анан көп эле кыймылдабай калганда, Ооба, иштетет. Анан көп эле ушул иглотерапияны укмуштай көрөт да, эле ушул барсам эле ушундан айгам депчи. Серьез оор да. Убакытты талап кылат, жакшы лечениени талап кылат. Улам келип туруш керек. 1 айда бир жолу 3 ай жакшы дарыланса, база баштайт, жакшы боло баштайт да негизи. Негизи бул айыга турган илдетпи? Айыктырууга мүмкүнбү? Жана канча убакытта эми? Эми мунун степень поражения. Кандай кайсы зонаны поражать этти, кандай поражать этти, кандай болду ошо көз каранды да. Эгерде чоң институт болсо, конечно, кыйын болуп калат. Эми баягы биз мынаяқта буяктан туруп эле билебиз. Келет мисалы көтөрүп, атам институт болду, апам институт болду, ушундай баспай атат. Анда кыйыныраак баспай атса. Кичине басканды башталса, кичине оңойрок да. Анан бизде атайын больница бар. Калпка келтирүүчү жана Воронцовкада. Ошого жиберип, ошол жактан жанагындай реабилитация кылат да, негизгисинчи. Анан биз деле кылабыз. Обычно сеттеги мына амбулаторияда отурган врачтар, поликлиникада отурган врачтар реабилитация кылып жанагындай колубутун иштетет. Ошого жардам беришет да көбүнчөсү. Анан акыркы убакта дал ушул илдет жашарып баратат деп да маалыматтар жайылып атпайбы? Деги эле канчалык деңгээлде чын жашарган болсо, канча жаштагы жарандар жабыркап атышат? Эми 20-30-дагылар жанагы субарахнордальный кровоизлияние деп коет ошондон. Бул мээнин 3 челгабы бар да. Биринчи челгабык мээнин сөөгүн каптап турат. Экинчи челгабык мээнин өзүн каптайт. Менгиальный оболочка дейт. Ошо ортосунда паутинный оболочка деп коет. Субарахнордальный арахноидальный оболочка ал болсо желесимал. Ошол жерге кан күйүп кетет жаштардыкычы. Башы катооруп эле бирөө башкача ийгенде кыйкырып жатып калат, куза баштайт. Эми менингиттен айырмасы менингиальный симптомдор положительный болот. Башы артка тартат, башы айланат, кусат, кыйкырат, эмне аябай катуу да. Анан кусуп эле ошондой болсо менингит менен биз дифференцировка кылабыз. Менингит болсо температурасы көтөрүлөт. А менингит болсо өзү эле айтат. Мен ушундай туруп эле башым тарсты бирөө коюп жибергендей болуп кетти депчи. Жаштар ошо менен оор дейт. 20 жаштан 30 жашка чейин. Ал эми 55-тен 65-ке чейин инсульт мисалы ошол возрастта болот. Анан 65-тен 75-ке чейин көбүрөөк болот экен. Мисалы 5-6 эсе 65 жаштан 75-ке чейин көп болот дейт да. Ошон үчүн давленияны эми биз ушу азыр дарылар жакшы да. Бар эле кан суюлчу дары деп эле тромбоз, тромбопол лечип атышат, кардиомиогил деп эле окумуш дейт. Эми бир кан суюткан деле байкаш керек. Ашказанга таасири бар. Анан кээ бирөө майды кетирем деп эле жанакы майды эритчү дарылар иче берет. А бизде холестерин 2 түрү бар да. Низкий плотность липопротеин, низкий плотность дейт, высокий плотность дейт. Ошо низкий плотность кетирем деп эле
Азыр койдун сорпосун ичкен киши жок. Аны менен жаныңды сактай албайсың чындачы. Коздун сорпосун мейли кичине ичсин кыргыз болгондон кийин. Эми май жебесе да болбойт кичинечи. Такыр эле майды мындай исключить этсе болбойт. Анткени организм гормондор май менен да организм асырап кетет. Иммунитет начарлайт. Чеги менен жеш. Чеги менен. Бирок, конечно, возрастта кишилер майды и так жебейт. Аз жеп калат. Жеген бай калып эле жүрбөйбү. Анан кийин ошол дарыларды ичип сактанышат. Май деп калбадык беле, дегиле ушул холестериндин көп болушу дагы себепчи турбайбы? Холестериндин көп болушу атеросклероз. Атеросклероз пайда болот. Эми атеросклероз канча жаштан баштап? 45 жаштан пайда болобу, 50 жаштан пайда болобу? Негизгиси 50 жаштан өйдө, 55 жаштан өйдө атеросклероз. Эми баягы атеросклероздун белгилери башы кичине салмактанат, өзүн мурдагыдай сезбей калат, алсырайт дегенде башы айланат кичине. Ошо да кан мурдагыдай бар болот. Анан кийин ошону дарылаш керек. Кан айлануунун бузулушу болуп атпайбы? Бул жерде эң негизги себебичи буга эмне түрткү болот? Эмнеден улам ушул кан айлануу системасы начарлайт? Кан айлануу деген кандын составы, мисалы, көп эле айтышат коюлуп кетти депчи. Жанакыдай биз кан сөртүбүз текшеребиз да. Коюлуп кеткени бир жөн тромб туруп калат. Тромб туруп калса, ошо жер, ошо зона некроз болот. Бу жерде сүрөттөр бар, аны көрсөтөм. Некроз болсо, ал участок иштебей калат да. Ишемический инсульт бул инфаркт головного мозга. Мунун эки эмеси бар, аты. Ишемический инсульт десе ошо инфаркт головного мозга. Бир участокто кан жетпей калды, ал участок иштебей калды. Эми иштебей калса эмне болот ал жерде? Иштебей калса ал жерде гелиоз дейт, сайнтикан пайда болот. Ошо участок жарабай калат да. Тегеренде перифокальный воспаление дейт, отек болот. Ошо отекту биринчи кетириш керек да. Кичине инсульттук давлениесин азайтыш керек. Эмеде болсо кан куйса тем более опасный. Кан куйса кандагы тегерегин давить этет. Канда куюлганда нейрохирургдун операция жасалып атпайбы, жана гематома болсо. Кан уюп калат. Менин ичине кан уюп калса чын начар да, жаман да. Сырттыраак болсо операция кылса боло берет. Анан магистральный сосуд дегендер бар. Бул болсо сонун артерия, анан кийин внутренний сонун артерия. Ошого тромб туруп калса, аны алыш керек. Ошондой операция жасалат нейрохирургияда. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Нейрохирургдар күчтүү. Түшүнүктүү. Анан дегиле кантип канча убакытта көрүнүп туруш керек ушул инсультту бар жарандар? Анан көпчүлүгү баягы инсульт менен жабыркаган жарандар 5 жылдын ичинде кайра да кайталанат экен да, 25% ошо инсультка жабыркаган жарандардын. Анан дегиле кайталануусуна эмне себеп болот? Эми биринчи кезекте кан басымы, давление. Ошону абайлаш керек. Эми кан басымы болду, инсульт болду, эми болгон факты да уже факт. Эми ошону дарылаш үчүн бир 6 айдын ичинде оңолуш керек да. Нерв 6 айда восстановить этилет. 6 айдын ичинде басып кетиш керек. 6 айдын ичинде басып болсо 1 жылга чейин. 1 жылдан кийин эми үмүт деген үзүлбөйт да, чынбы? 1 жылдан ары акырындан дарыланып туруш керек. Негизгиси 6 ай, анан 1 жыл. Ошол острый случай 1 айдан келеби, 3 айдан келеби дарыланып туруш керек. Анан кийин 6 ай болсо дагы 3 айдан келеби, уже 1 жылга чейин жакшы дарыланыш керек да. 6 ай сайын көрүнүп туруш керек, демек. Башында 3 айдан, кийинкиде 1 жылдан кийин 6 айдан. Эгер ушул убагында көрүнбөй, баягы сиздер айтып жаткан режимдер коебузбу, ошолорду сактабаса бейтаптарда кандай коркунучтар күтөт? Повторный инсульт деле болуп калат, повторный инсульттар болуу риск көп. Өзүн жакшы алып жүрбөйт, жанакынтип өзүн карабай коет, анан да инсульт болду деп, инсульттарда давление азайып кетет. Ошого кубанышат. Андай эмес. Инсульттан давление азайса деле риск бар, анткени тромб пайда болот дагы да жаңы. Ошон үчүн кан суюлтуш керек. Көбүнчөсүн азыр кан суюлтканга акцент кылып калдык. Кан суюлту. Эми өтө суюлтса да болбойт. Эми өтө суюлтса кан куюлуп кетет да. Анан кан куюлуунда кандын башка кан куюлуунун себеби дагы сосудтар көбөйөт. Давлениячы. Көп кетип, чыдабай кетип, аневризм болот. Көп чыгып, анан жарылып кетет. Ошон үчүн ал жарылып кетпеш үчүн томографияга түшүш керек. Бизде томография деген жакшы неме болду. Томография жок эле. Топикалык диагноз коюп эле биз спичиста, аяк деген инсульт депчи. Азыр томография чыкты. Любой инсультту томографияга без очередь алат, кабыл алат. А томографиядан көрүнүп турат.
Кай жерде инсульт болду, кандай болду, канча көлөмүндө болду, эмне болду деп ошо врачтар аябай жеңил болуп калды. Магниттик резонанстык томография. Анан бул илдет менен жабыркаган бейтаптар баягы тамак тануусунда аябай көзөмөлдөсө керек, деги эле кандай тамактанышты? Эми өзгөчө көзөмөлдөйт да. Өзгөчө таң каласың да. Эми тамакты көзөмөлдөгөндө эми жеңил тамак, кайнатма тамак көбүнчөсүн күчтүү тамак ичпейт, давлениени өйдө чыгарбайт, кан суюлтканга аракет кылышат. Жанакындай жана майды аракет кылышат, сахарын жебейт, бул сахарды бир калыпка келтириш керек. 3 оору айтып атпаймынбы? Эми баягы давление өйдө көтөрбөш керек. Андан кийин канды бир калыпка коюлтпай кармаш керек. Анан сахарды өйдө бийик көтөрбөш керек. Анан жүрөктү байкаш керек. Жүрөктөн да инсульт болот. Жүрөктөн кандай инсульт болот? Мисалы ревматизм болсо, порок болсо, ал жерден тромб кетип калат. Барат да бир жерине туруп калат. Инсульт болот. Ал жүрөгүнөн орган пороктор менен органдар билишет, айтышат. Айнан байка инсульт болуп калба деп эме өлчөп турат да. Жанагы кандын составын өлчөп турат. Сүйөртүгүн өлчөп турат. Байкап турушат да. Особенно операция болсо. Операция искусственный клапан койгондон кийин айтышат, сен аритмия болбосоң болду, аритмия опасный депчи. Мерцательный аритмия деген опасный. Инсульт болот ошондон. Түшүнүктүү. Анан мындан сырткары ушул интернет баракчаларынан дагы маалыматтарды карап атып көзүмө түштү. Да ушул чылым чеккен жарандар анан ичимдик, спирт ичимдиктерин ичкен жарандарда да инсульт көп кездешет деген чындыгы барбы? Эми чылым чеккенге бул категорически, конечно, бул опасный да. Сосудтарга действие этет. Сосудтардын эң коркунучтуусу бул никотин да, чынбы? Муну билет элдер. Ошондой эле чеге берет. Тиги арагыңыз кээ бир айтып коет, бир элде мындай жакшы өздөрүнчө бир ой бар да. Арак ичсең окумуш экен, канды суюлтат экен. Андай болбойт. Андай болбойт. Бул инсультка пайда кылуучу бир фактор аракечтикчи, арак ичкен. Инсультту пайда кылуучу. Пайда кылчу. Ал эч качан тиги инсультка жардам бербейт, инсульт сактап кала албайт. Өзүңдүн кан тамырың балким жакшы болушу мүмкүн, мейли. Жанакын давление көтөрүп болсо ойлоп көрүңүз. Кээ бирөө арак ичет, кээ бирөө арак ичип туруп сабынага барат. Ошо тарс чыгылып, анан скорый чакырып кыйкырып жатып жанагындай. Көп эле случай билебиз да. Арак да болбойт такырчы. Демек, канды суюлтат деп ишеним артпаш керек, Анан эл арасында деп калбадыкпы, деги эле эл арасында да ушул инсультту элдик медицина менен дагы дарылагандар дагы бар экен да. Буга кепилдик барбы негизинен? Эми элдик медицина кандай? Эми элдик медицина массаж. Уколоо жолу, реабилитация. Эми укалап, анан инсульттун прямо эле өзүн дарылап жибериш кыйын. Инсультка ушуну тийишпеш керек, острый случайдачы. Жаткызыш керек болду, врач чакырыш керек, ошол. Сиздердеги комплекстүү дарылоо деп калбадыкпы, ошондо укалоо жолу дагы барбы? Уколоо жолу главный. Уколоо жолу реабилитация дейт. Биринчи күндөн баштап эле, 1-3 күндөн баштап эле тиги туугандар колун ушалай баштайт. Колубутун өзү эле. Баягы кичине жакшы болсун деп. Андан кийин врачтар деле айтат, бирден маштан кичине ушаласыңар, ушала бергиле депчи. Кыймылдаткыла деп. Андан кийин больницадан чыккандан кийин 15 күндөн кийин башталат биздин реабилитация, жанакындай калыбына келтирүү. Калыбына келтирүү атайын институт бар, куратология, восстановительное лечение деген ошол жерде жакшы жүргүзүлөт өзү. Массаж, главный массаж. Анан ошо массаждын дагы өзүнүн ыгы бар. Кыймылдатып турган массаж бар. Жанакынтип жана тонус пайда кылбай турган массаж бар. Колго дагы жатканда жанакынтип атайын картон неметип мындай кесип туруп дүнчүндө ороп койсо кол тартылып калбайт дегенде билишет биздин врачтарчы. Кандай кылып колун тартылып калбасын, кандай кылып ийни ылдый чүп кетпесин, кандай кылып ийни оорубасын депчи. Эми ал жерден сүрөттөрдөн көрсөтөйүн. Мына карабайсызбы? Инсульттун пайда болуусу, мындай жериңизде көрүп турасыз, бул мына атеросклероз, пляшки. Могу участок инсульттун участогун көрүп атасыз. Опасный да бул. Жанагындай тромб пайда болду. Мына магистральный сосудта сонный артерияда тромб пайда болуп калат. Мына сонный артерияда делечи. Анан участок мына карабайсызбы? Бир средний мозговой артерия дейт. 3 артерия бар, передний, средний, задний деген. Көбүнчө ортоңку кан тамыр мээнин ичине терең кирет да. Ошон үчүн ортоңку кан тамырдан көбүнчө инсульт болот. Инсульт болгондо белгилери
кусат, баш айланат, баш ооруйт дегендей. Эң биринчи белгилери. Эң биринчи белгилери. Анан мына биякта колу слабый болуп калат, бети кыйшайып калат, башына бирдеме урганда болот деп айтпадымбы? Мозголудар деп. Анан жанагы интип көз жакшы көрбөй калат экен. Мына поза. Поза верника мана дейт бизде. Ушундай. Биз алыстан эле даже медсестралар эмес, санитар кыла билет. Инсульт келди депчи. Мына колум интип ичине катат, таянат, бутум болсо моминтип уузу аргансып, чалгы чапкантип минтип басат. Айландырып, Мына ичин көздөй эме жазылып туруп барлыгычы. Ошо поза. Басканда дагы басыга карабайсызбы? Өзгөрүп калат экен. Мына басканда. Бирөө болсо чалгы чапканда, чалгы менен мындай кеткендей. Анан мына участок инсульт мээдеги. Томография. Ишемический инсульт. Дароо эле көрүнөт экен да? Дароо эле көрүнөт. Мына ишемический инсульт. Зонасы дана так чыгат. Болсо геморрагический инсульт. Геморрагический. Карабайсызбы? Экөөнүн механизми эки бөлөк. Бирөөндө кан тамырга тромб туруп калса, кан жетпей калат, бирөөндө болсо наоборот кан куюлуп кетет. Кан тамыр жарылыпчы. Мээнин ичине. Мээнин ичине. Мына зона геморрагический. Эми геморрагический дегениңиз опасный, эми геморрагический бирок бат тарылынат. Опасный катуу кармаган менен бат айыгат. Ишемический жай башталат дагы көпкө созулуп кетет. Ушундай айырмасы бар. Анан кыскача жооп берип өтсөңүз, убактыбыз таргалды. Деги эле спорт менен алектенүүгө болобу ушу инсультка жабыркагандар? Эми инсульт менен жанагы реабилитация деп атпайсызбы? Ошо колубуздун кыймылга келтириш керек. Нагрузка кылбаш керек. Самый главный атайын упражнение бар. Атайын колун спандер деп коет, мындай резинка менен колун иштетиш керек. Атайын каражаттар бар. Ошо менен чойдуруп, тартып, ошондой иштетет. Ал жакшы нерсе. Анан кийин нагрузка кылбаш керек да. Нагрузка кылса болбойт. Негизгиси реабилитация 6 айга чейин жакшы жүрсө, көп тез айыгат. 1 жылга чейин кийин деле жаза берет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат агай сизге убактыңызды бөлүп. Болсын. Бизге маек куруп бергениңизге, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дабагер көрсөтүүсү менен биргеликте эле инсульттан айыгуунун жолдору жана келип чыгыш себептери туурасында маалыматка күбө болдуңуздар. Бул берилген маек өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз. Эгерде ким эфир аркылуу көрүп жетишпей кала турган болсо, YouTube баракчага баш багып, дабагер деп издеп таап көрсөңүз болот. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болдум. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.